Altını. Күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билдилер. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Кумтөр маселесин ал ошол Кыргызстандын экологиясына мындай зыян келтиргендиги, улуттук кызыкчылыкка жол берилбегендигин бир топ жолу маселени көтөргөн да. Анын жыйынтыгында 2012 жылы Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана азыркы спикерибиз Талант Мамытовдор ошол убактагы бийлик тарабынан мындай камакка алынган. Биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес Кумтөр. Баарыбыз үчүн керек. Президент Садыр Нуркожоевич айткандай, өзү канча жылдык өмүрүн, канчалаган азап тозокту баштан өткөрүп, акыркы Алла Тааламдын ушул берген белеги болду кыргыз элине. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялайм. Бул эмне сүйүнүч да, биздин мамлекетибиз өнүгөт деп ойлойм да. Мен ушунчалык даже ыйлагым келип толкундандым кечечи. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Элдин көптөн бери күтүп жүргөн немеси болду да, мындай Садыр Жапаров сөздө турду деп койсогон болот да. Жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Мындай чечимди бул мезгилге чейин бир дагы мамлекет жетекчиси кабыл алган эмес. Бул бир абдан чечкиндүү бир кадам болду десек жаңылышпайм. Кумтөрдү элибизге кайтарып берүү ишинде эрким айтарылбай, кыйла жылдар бою күрөшүп келген бардык жарандарга, бардык кыргызстандыктарга чын жүрөктөн алкыш айтам. Бүгүн биздин жалпы жеңишибиз.